Саламатсыздарбы, Эркин Тоо гезитинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде мейманда Улуттук университетинин физика факультетинин мугалими, астроном изилдөөчү Абакир Калыбеков бизде мейманда. Бүгүн ушу Элмирбек Иманалиевди мисал окутуп калгансыз да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Элмирбек чоң Туулук сай деген сайдын боюнда бийик жардын үстүндө төрөлгөн. Ошол суунун шары менен өстү. Ошол Чоңко деген эл болгон. Бул Чоңко деген эл Кыргыз элинде өтө таанымал уруу катары эсептелет. Анын чуккандай сүйлөгөн сөздөрү калыс эмес чоңдордун атка минерлерди каңгакыратып айткан сөздөрү бүт Кыргыз элинде маалымат болуп калган. Мына ушул элдин акыл эси менен жанагындай суунун шары менен элдин акыл эсинде чоң аталарынын калган сөздөрүнүн уюп келип ушул Элмирбекке уюп калгандай да. Мына алардын ырларында, жазган ырларында, ырдаган ырларында, айтыштарында ошол чоң аталарынын чуккандай таамай айткан сөздөрү ушул Элмирбекке келип уюп чоң философиялык чыгарма калып катары бир калыптанып калды. Мен тоо болсом сен тала, мен Бишкек болсом сен саба, мен тегирмен сен пара, мен табакмын сен чара. Ой, мен ат болсом сен чана, мен ата болсом сен бала. Сага оор кезде мен жүргөм, мага оор кезде сен гана. Бирок мен өзүмө өзүм ишенем, өзүңдүң өзүң ая сен, өзүңдүң өзүң сен балай. Баракалла. Кичинекейинен абдан шук бала болгон. Агайлары, эжекелери айтышат, удургуп турчу дейт. Бир жерге ордунда тура албай, ары чуркап, бери чуркап, ордуна тура албаган бала болчу. Сиз да окутуп калдыңыз да? Мен да окутуп калдым. Эми бул Элмирбектин мындай бир калыптанып калышында кандайдыр бир даражада бир таасирин барлыгына мен сыйынктанып калам да. Элмирбек кичинекей кезинде менин балам менен бирге окуп, анан өзүнүн жазган дептерин мага көтөрүп келип калышты. Мен окуп көрүп, "О, сен акын турбайсыңбы? Бул Эшмембет деген акындын небереси болосуң. Сен жакшы, сенден чоң акын чыгат" деп анан ырларын окуп, мен үйдөгү китептерди колуна бердим. Үйдө Алыкулдун, Жолондун китептерин берип, андан тышкары Пушкиндин, Гетенин, Байрондун китептерин бердим. Мына ушул китептерди оку, бирок бул китептерди сен үйүңө отуруп окуба. Үйүңөрдүн артында бийик дөөгөдө, төө карын деп коет, ошол дөөгө чыгып, ошол жерден оку. Ошол жерде окусаң, бул ырдын маанисин ошондо түшүнөсүң деп баягы китепти бердим. Анан 1-2 ай өткөндөн кийин бул китепти алып келип, анан жазган дептерлери, китебин ырларын көргөздү. Ошондо карасам, бул ырлары бир деп калыптанып калган экен. Ошентип, ал мектепте комуз черчүү кичинекейинен баштап эле иримдерге катышып жүрдү. Турганбай Абдиевке дагы сиз жолуктурган турбайсызбы? Анан ал жолугуп калган мындайча болду. Бизде биринчи жолу ошол айылда Нооруз майрамы биринчи жолу өтүп калды. Ошондо Нооруз майрамын даярдаганда эки биздин мектептин окуучусу Элмирбек менен дагы бир Эринс деген жигит бар эле. Ошону эки акындын ролун аткарып, ошолордун айтышы катары мен сунуш кылдык да. Ошондо Элмирбек Эшмембет, сен Эшмембет болосуң. Анан Эринс деген жигит баланы, ал сен Жолочу деген өзүбүздүн айылдык акын болгон, бул Токтогул ырчы менен замандаш болгон, анын жакын жолдоштор катары жүзөңгүлөш кишилер болгон. Ушул экөөнүн ырларын даярдашып, анан ошол элдин алдына алып чыгышты. Ошол кезде Ошондо канчанчы класста окушу эле? 6-класста окуган ошондо. Анан ошол кезде алар айылда микрофондагы чыга элек кез, мен ошондо мектептин физика кабинетиндеги микрофондорду, күчөткүчтөрдү коюп, элдин арасына алып чыкканда булардын жаш балдардын үндөрү ушундай бир шаңшып чыгып калып, элге чоң таасирин берди.
ошол таасир берген таасири элге таасири бул Туганбай аке угулуп калат, ал киши издеп барып, анан кийин Элмирбекти ошо өзүнүн тарбиясын алууга чечим кабыл алат. Анан кийин ошондо эжеси мага келип калды. Туганбай аке ушинтип Элмирбекти издеп келиптир. Ушуга биз тапшырып келели агай деп, анан мен Элмирбекти эртип барып, ошол Туганбай акеге дайындап, ошондо болгонун мен көтөргөн баштыгында бир 2 көк тептерим бар болчу дейт. Ошол 2 тептери баягы акындарды окуганга чейинкири менен, акындарды окуп чыккандан кийинкилери менен ошол келип Бишкекке келди. Мына ошондон баштап Элмирбектин аты чыгып, бат эле тааныла баштады. Ошондо 16 жашында жана жаш балдардын айтышында чыгып, ошондо биринчи жолу ошол тай утуп алды. Мына бул Элмирбектин эң алгачкы эл алдына чыккан жарышы ушул Туганбай акенин тарбиясы менен, ошол ата-энесинен түпкү чоң аталарынын калыптанган бир чоң философиялык ой жүгүртүүлөрү менен ошол аралашып калды. Бұл қырғыздың қиқуын анық көрген, достығын екі елдің халық көрген. Қомызыңды мен қазір қолға аламын, пердесіне саусақты салып көргем. Ал бірақ домбырамды бер алмаймын, арқалап ап келген соң анық белден. Бағанағы алы ақын айтқандаяқ, домбыраны кредитке алып келген магигар. Құрметті қонақтар, мінекей қазақ ақыны мен қырғыз ақыны қолындағы аспаптарын алмастырды. Adettin oyulmağa buruluda, ak dili komuz menen sunuluda, koluna gürögöndü karma baldı, komuzum korbolçuday tuyuludan kabügerim. Oylasam gebir gezde jakşıngırdap, mununuz birazırak tantık eken. Nege sen çerit albagan sebebin var, bir kılı domburangdan artık eken. Adendi menin uğuttur, akıldan gönül buruttur. Egiz eldin do karmagan dombura menen komuzun, doğrularından do biyik tur. Эми бул Элмирбектин ырларында чындыгында өтө таамайлыгы менен, чукканда сөз тапкандыгы менен өзгөчөлүнүп турат. Мына өзү казактар менен айтышканда айткан сөздөр менен бүт казактар ушунчалык тем берип, анан Элмирбекке Нурсултан Назарбаев баш болуп өздөрүнүн сыйлыгы менен урмат сыйга ээ болуп отурат. Түгелбай Казаковдун айтканы бар да, 15 жылдан бери, 15 жыл, 20 жылдын ичинде бир жакшы обон чыккан жок эле. Булбулум ошондой бир мыкты обондордун бири деп айтканы эсимде. Андан сырткары бул Элмирбек Манастагы айтат экен, төкмө кийин поэзияга, жазма поэзияга да кирип кетти да. Ал ырлары дагы, жазган ырлары дагы чындыгындагы жогорку деңгээлдеги ырлар. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бактын.
болжоп сайрап ал бактан адашып бүгүн калган ары шактан алмадай сүйүм калган ал сүйүм булбул айланганды ашыгын издеген бүрүл таңдан Kurgurumay Bul geçte günün baspay Buluktun nege munçay Bulbulum bulbulumay Эми бул Элмирбектин ырлары байма-бай бат-бат чыкпайт. Бул Элмирбек өздөрүнүн ырларын 1-2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде бышырып, ичинде кайнаган көп нерселерди камтыгандан кийин анан чыгарат да. Мына ошолусу менен бул Элмирбектин ырлары ушунчалык мындай бир мазмуну терең, анан элге сиңип кеткен мааниси ушунда. Мына ошол мунарым чыккандан кийин жана карап деген ырлар чыкпадыбы? Мына ошол ошонун өкөсүндө 2-3 жыл убакыт өтүп атат. Бул 2-3 жылдын ичинде бышып анан жетилип атат да бул. Анан ошол мезгилде карап көрсөңөр, бул ошол ыр бүт кыргыз эли боюнча ушунчалык бир баягы ким бирөө айткандай, ушу кыргыздын ити үрүп чыкса дагы, ушу Элмирбек нырдап чыгат дегендей мааниде айтылгандар да. Ошондой бүт баары балдадан, жашта кичинекей баладан баштап аксакалдарга чейин бул ушундай кеңири таралып, анан бул мындай бир элди, бул кыргыз поэзиясындагы, музыкасындагы бир өзгөчө окуялар болуп турду. Ар бир чыгарган. Көп мезгил көксөдүм, көңүлдөн өчпөдүм, өзүңсүз жап-жалгыз, өксөдүм. Бул өмүр азды көптү, мұңайым күндер өттү, уралып келген жоксуң. Эй, жол тосуп жүргөн азабай, жолуңду күттүм тажап, жолукпай койгон эмиң ай, жолуңдан күттүм тажап, жолукпай койчу деги, жолуңдан күттүм тажап. Булуксам жаш төгөн, бул тагдыр өчпелем, жалгызга жалындап өрттөнөм. Жаз күттүм, жазда келбей, жай күттүм, жайда келбей, жалым ардагым кайда кеттиң? Эй, жол тосуп жүргөн азабай, жолуңду күттүм тажап, жолукпай койчу дегиң ей, жолуңдан бүттүм тажап, жолукпай койчу дегиң
büttüm tacap. Jolukpay koyçu degi, jolundan büttüm tacap. Jolukpay koygun nemi, jolundan büttüm tacap. Birinci ошол жанагы Туулуксай деп атабыз. Ошол Туулуксайда Акжар мектеби деген уюштурулган. Токтогул районунун Кетмен өрөөнүндөгү Өзгөрүш деген айыл бар да, чоң 7 орто мектеп бар. Ошонун эң тоонун түбүндөгү айылды Чоңко деп коет. Элмирбек ошол Чоңкода төрөлгөн да. Мына ошо 4-ч класста ошол жерден бүттү. Андан кийин 8 жылдык орто мектеп, Акжар орто мектеби азыр Жимек Чаргынов аттуу мектеп болду. Ошол жерде окуп, анан ошол жерде 6-ч класска чейин окуду. 6-ч класстан баштап анан Бишкекте окуп калды да. Жанагы Туганбай экенин шарапаты менен ошонун тарбиясын алып, ошонун кишинин менен калыптанды. Эми мына дойбудун баштайлы көп эле чайнап жүрөсүң, Кытайлардын дой сагысын. Жакшылап эми ырдачы ак калпак элдин карачы бутул карап дойдагы турбайбы. Таштап бир койчу иничек ырыңдын болсо жаңысын. Gece sen bakıt menen aytışıp anı takadın ele Baytalga. Sögüşüp kettin öküңөр söz taba albay aytarga. Görüp turdum bardığın balanın göңülü çöktü kaytarda. Bирок bul gezde kanday sözdördü артта калган жакшыго. Бирок жакшы сөздөрү башта калган жакшыго. Болжоп көрсөм чынында болбостур ага кайгырган. Болбостур бирок чынында сөзүнөн калып айрылган. Жакшыго деймин Байталың ошо жарабаган айгырдан. Мен жаңы Бишкек шаарына келип калганда, ага эми биздин айтыш коомунда жаш балдар бар, ушуга да бир кандай өзүңүздүн пикириңиздерди айтып бер деп мени атай ошол балдардын ардына чакырып келди да. Ошондо мен эми бул жерде ушул бир нерсе айткан эсимде калды, жакшы эсимде калды. Силер мактап ырдабагандардан ырлар тез эле кетип атат. Коомдогу кемчиликтерди элдин арасында айтылып аткан мүдөөсүн табырдасаңар, анан кийин ошондо силердин акыңар калат. Ошондо силер мына Токтогулдун дагы мындай бир ушунчалык улуу ойчул катары калыптандырган ошол элдин мүдөөсүн айтып, элдеги болуп аткан коомдогу кемчиликтерди айтуу өтө чоң мааниге ээ болгон. Ошонусу менен ал улуу адам болгон деп айткан сөзүм эсимде. Мына ошол Элмирбек менен кошо жүргөн балдардын калыптанышына кандайдыр бир ушул сөздөр таасир этти деп ойлойм. Buralı öskün bayterek, butağı memmin bürüsen, Cazdağın öskün sıya gül, Cal bırak memmin gülü sen. Baktağı bulbul sayrasa, Gökürök memmin tili sen. Ey öpkömdün üçtön ekisi, borumdun üçtön biri sen. Ey barakanda. Akınдар çıkıp finalga, aytışkanın rahat. Anı görüp kalın el, gönlünün alıp kanagat, kaytışkanın rahmat. Oşonun özü çınında, o mateme yemine, bir önüm beret demine, bir önüm beret gevine. Men biligine julumbayım,
ендігі. Байлығына жығылбайым, қолымдан келген іш ушул, қомызым чертем ырырдайым. Башқалар жүрсө, баш орутма ду менен, башқалар жүрсө, чу менен мен балконды басып қыңылдайым. Баракелді. Элмирбек манасчы қатары, ақын қатары, төкмө ақын қатары, жазма ақын қатары, оончу қатары дағы өзүнүн мейкиндиги бар ақын. Андан сырткары бул ушул кыргыз эл акыны деген наамды 38 жашында алып берди эми. Эми мындай наамга ушул куракта жеткендер бизде аз да, жок деп айтсак болот. Демек бул ошол чыгармачылык боюнча өзүнүн мейкиндигин эрте тапкан акын деп эсептейбиз. Ысык көл сага барам деп, ырыска бүтсө жагар деп, ойлогон эмес экемин ай, ошондо сени табам деп. Ойлогон эмес экемин, ошондо сени табам деп. Көрсөм деп сени көп жолу, мен көл бойлоп бастым түн бою. Гүл кайыр гүлүм мас болдум ай, гүлүңдү жыттап бир жолу. Гүлгө окшош эркем мас болдум, гүлүңдү искеп бир жолу. Ай гүлүңдү жыттап бир жолу. Дартына дава ете албай, далайлар сага жете албай. Жашоонун баркын кеч билип, мен жаныңдан турам кете албай. Ай баркын кеч билип, өзүңдөн турам кете албай. Күгүнгө толгон кечиңди, күгүм кайда кетирдим. Gül kayır gülüm hoş emi, men günölü bolsam ey geçirgin. Gül kayır gülüm hoş emi, günölü bolsam geçirgin. Gül kakşaş erkem koşemi, günölü bolsam je gülüm büssem geçirgin. Элмирбектин мындай бир 38ге чыккан ушундай наамга татыктуу болду деген албетте бул азыркы замандын көз менен алганда бул чындыгында өтө эрте. Бирок Жоомарттын, Жусуптун, Мукайдын деңгээлинде алсак, ошолор ушул курактарда калыптанган да. Себеби ушул кезде баланын жан дүйнөсү жаңы калыптанып, анан делебеси учуп жанып турган мезгилде ушулунда чыгат экен да улуу поэзия, улуу аң сезимдер. Ошон үчүн мен ойлойм, Элмирбек ошол Жоомарттын, Жусуптун, Алыкулдун доорундагы бир калыптанат деңгээлде калыптанган убагында. Ошон үчүн бул
биздин азыркы жаштар ошолордун курагында жетип атат. Эми ушул азыркы жаштарыбыз азыр жаш акын деп айтканга караганда ушуларды биз азыр аларды жаш акын деп айта албайбыз. Мисалы Алыкулду Жомарт. Элмирбек мына ошолор менен бир доордо калыптанган, ошолордун мезгилинде калыптанган улуу бир кыргыздын улуу жигиттеринен деп мен эсептейм. Элмирбектин чыгармалары азырынча айрыкча жанагы поэзиясы кийин баягы бул төкмө ырларынын бардыгы, обондорунун бардыгы элдерге жеткен. Бирок мунун жанагы поэзиясы, жазма поэзиясы азырынча элдерге жете элек, алар дагы өзүнчө бир мейкиндик болот деген ойдомун. Şaylanabı kolundu koya berbey hoş dedim gayra dağı tolgunup şaşılmadım tokta dep çakırmadım taştay çağılgamın sen meni jogottun bu tolgunup şaşılmadım tokta dep çakırmadım topçuday çağılgamın sen meni jogottun aytpadım namus barım akırın alıstadım Kapırga alganın жоқ Kabırgan kayışkanım Kaygırıp şaşılmadım Kayıtçı dep çakırmadım Monçoktoy çaçılgamın Sen meni jogottun bu Kaygırıp şaşılmadım Kayıttım dep çakırmadım Şuruday çaçılgamın Sen meni jogottun Küymölüp basıp baran Gün menem batıp baran Gün çıgat kayra Men çıkpayım yaşıp baram Büyümülüp şaşılmadım Güççü dep çakırmadım Monçoktoy çaçılgamın Sen meni jogottun bu Tolgunup
şaşılmadım. Hay tokta dep çakırmadım. Topçuday çaçılgamın, sen meni jogottun. Basıp baram, gün menem batıp baram, gün çıgat kayra kayra, men çıkpayım jaşıp baram. Tolgonup şaşılmadım, tokto dep çakırmadım. Top taştay çaçılgamın, sen meni jogo